Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalının görüşçüleri, fermerler, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн biz sizlerge Чүй облусунун Манас аэропортуна жакынкы Манас айылындагы карантиндик зонага келген аңгус букаларын көрсөтүп беребиз. Россиядан, Горный Алтайдан келиптир. Сатылат тургандар жаңы партия келди. Bir партия 25 баш, 26 баш аңгус букалар. 1 жаштан 1,5 жашка чейин мына ушул аңгус букалар келди. Аңгус бука издеп аткандар болсо көрүңүздөр. Уруктукка, этке, кыскасы неге издеп аткан болсоңуздар дагы аңгус букасы керек болсо, мына келип көрүңүздөр. Өтө сонун букалар келди. 26 баш, bir партия, Ана көрүңүздөрчү. Бүт баары токол. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жолдо жакшы келиптир, ден соолуктары жакшы. Буйруса, мына аңгустарды көрүп турасыздар, Өтө сонун. Горный Алтайдан келиптир. Жиликтерин карап коңуздар бир. Мына букалары. Аңгустар. Мына чоңдорун караңыздар, кандай сонун жиликтер мына букаларын. Мына, машалла. Мына бука деп ушуну айтып коюңуздар. Мына буканы карап коюңуздарчы. Кандай бука экен. Машалла. 26 баш. Хош. Мен силерге бүт мына аркасынан ээрчитип көрсөтүп атам, Өтө сонун келиптир букалар. Россиядан сонун жетип келиптир. Мына букаларды караңыздар, кандай сонун букалар. Эң жашы чоңдору 1,5 жаштык букалар. Мына. Живой вес канчадан эле булар тетякта чыккандары? 350-ден 400 килограммга чейин болгон экен. Эми жол жүрүп келди. Азыр кандай билбедик. Бирок этини көп деле жоготпоптур. Не дейсиз? Почти восстановление болуп калыптыр. Эми аңгус породасы билесиздер, эт багыты боюнча дүйнөдөгү эң мыкты породалардын бири. Биз ушул породаны көбөйтүшүбүз керек. Айылдагы уйларыбызга ушулар менен аргындаштырып, биз мына ушундай породадагы букалардан көбөйтүшүбүз керек. Уйларыбыздын ушуларга аргын кылышыбыз керек. Акбаш полукровкадан 4 баш бар экен. Бирок булардын деле экстерьери калышпайт экен, Аңгуста мына мондай. Калгандар полный аңгус. Мына бука, уруктукка. Мына көрүп коюңуздарчы. Мына өтө сонун. Мына Тайсон го Тайсон. Мына Тайсон экен тугандар. Көрсөтүп коеюн да. Мени кара, букачы. Машалла, мына жаш букалар тугандар. Эң кичинекейлер 1 жаш, тетигилер көрдүңүздөр, эң чоңдору мына ушулар. Эгер ушулар жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Дүң баасы 125 000 сомдон койду. Эгер жаккан болсо сүйлөшүп көрөсүздөр, 125 000 сом. Долларга 125 000 сомду мына Өзбекстандан туруп аткан тугандар. Бизде доллар 87 менен 87-20 болуп атат. Баш 87-20дан эсептеп көрө бериңиздер, канча болот экен. Примерно нары же бери. Анан курстагы өзгөрүп турушу мүмкүн. Мына букаларды көрдүңүздөр. Өтө сонун. Жакшы жетип келиптир, жакшы букалар келиптир, баалап кетиңиздер. Чындыгында жакшы, аңгус бука издегендер болсо келип көрүңүздөр. Аткорумга десеңиздер, мына аткорумга 125 000 сомдон бааларын койду. Сонун букалар, мында акбаштан 4 бар экен. Калгандары мондай Тайсондар го, Тайсондар. Экстерьерлер. Мындай тугандар. Аңгустар баягы өтө плотный болот да, буту кыска болот, бирок 2 жаштан кийин булар өтө страшный чоңоет го. Аңгустарды эми өзүңүздөр билип калгансыздар кандай турат экен. Кыскасы мен айландырып көрсөткөнүм, мына көздөрүнү жакшылап карап коюңуздар. Ак түшүппү деп сарсана болосуздар да. Мына, өзүңүздөр жакшылап ары бери өткөндө букалар жакшылап карап коюңуздар. Ден соолуктары өтө сонун тугандар. Ден соолуктарына сөз жок. Машалла, мына ушул букалар келиптир. Сиздерге жаккан болсо сүйлөшүп, баарлашып көрүңүздөр. Мына ушул аңгустар сатылат. Биз суробой калган кошумча суроолор болсо, экран астындагы ээсинин телефон номерлерине чалып, сүйлөшүп, баарлашып көрүңүздөр.
Hoş. Buna. Oho. Son. Akbaslar da başlamış ne gene. Buna. Buna Tyson denak. Buna tetiği. Gördünüz. Kıskası bular dün satıladı eken. 125 000 somdan dün bağısını koydu. Kantip sodalaşasızlar bulacağını özünüzler bilesizler. 5 talaslar, 10 talaslar bu. Esmenen özünüzler ceketçe söyleşesizler. Şul bukalar satılat. Darayın dağı bir et kaytalayın. Bişkek şaharına jakınкы, Manas aeroportuna jakın jerde Manas ayılı var. Mına uşul jerde mına fermаны köpçülüğü bilet. Buka men iştegenler. Uşul fermada turat tuğanlar Manas'ta.